Андан кийинки маселе ал-халвату ма'ар-раджул ал-ажнаби, чоочун эркектери менен халваттан, жалгыз калгандан алыс болуш керек. Эде таксиге түшүп бир жака кетип калгандар, кафеге чыгса бар бурчка отуруп алып, кабинага тамак жеп аткандар, же паркка кетип калгандар, ушундайлар урматтуу бир туугандар чыгып калат. Жөн эле кээде талаба кыздар, талаба балдар менен деле сүйлөшүп алгандар бар. Эми өкөтөн шариятты билет деп көчөгө чыгып кетип калгандар болот. Таптакыр ушунун баардыгы туура эмес, урматтуу бир тууганым. Мен эркектерге дайым айтам. Силер эгерде кайсы бир кыз менен сүйлөшүп аткан болсоңор, ошол ата-энесине айтпай, сени менен свиданияга чыгып аткан болсо билгиниң, эртең ал башка бирөө менен деле сен менен жашабай свиданияга кетип калыш ыктымалы толук түрдө бар деп. Эгерде кайсы бир эркек сени свиданияга чакырып, ошол сени менен сүйлөшүп аткан болсо, билгиниң ал сени урматтабайт деген сөз. Качан сени урматтайт? Сен ата-энеңдин колунан сурап, үйдөн алып кеткен болсо, ошол сенин урматыңа жетет. Анткени сен никелешпей туруп, ата-энең айтпай туруп, аны менен сүйлөшөм, таанышам, аны билем десең анда кыйын. Мен бир нерсе хикматты китептен окуган жокмун, бирок өзүм ошол Кудайым ушундай көңүлүмө салды. Эмне үчүн шариятыбызда бизде жашап көрбөй туруп үйлөнүшөт? Европада ушундай жашап көрүшөт. 3 жыл, 4 жыл кийин жакты жакпады деп үйлөнбөй коюшат. А шариятыбызда бир жолу көрүп рухсат берет, андан кийин үйлөн. Анткени бардыгыбыз кемчилигибиз бар. Эгерде адамдарды ошентип туруп, өз бири-бири жакшы билип туруп үйлөнүшүн дей турган болсо, адамдардын бардыгы үйлөнмөк эмес, бардыгы тагдыры талкаланып кала бермек. Ошон үчүн тагдырына туш келгенди көрүш керек. Адамды кемчилиги менен кошо аны баалаш керек. Адам ошол кемчиликти жашырып жашай турган болуш керек. Толуктуу Кудай Таалага таандык деген түшүнүк урматтуу бир тууганым келиши керек. Ошон үчүн ушундай. Анан пайгамбар алейхиссалам айтты, аял киши чоочун эркек менен жалгыз калбасын деп ушинтип айтты пайгамбар алейхиссалам. Ана ошол убакта эле айтты эркектерге, силер чоочун аялдардын үстүнө жалгыз кирип барбагыла дегенде бирөө суроо берди. Кайын журтчу деди. Бул деген кайнагасы, кайниси дегенде ал өлүм деп айтты пайгамбар алейхиссалам. А бизде ошондо кайниси менен жеңesi тамашалашып отура берет, бир жактарга бара берет, кайниси доктурга апарып келе берет, мисалы үчүн. Эмнеге өлүм деп айтты? Анткени башка чоочун эркек келсе элдер ушак кылат. Адам ошондон качышат. А бирок бир тууган кайниси башка бирөөлөрдөн эч ким күмөндөнбөйт, ошондон зына болуп ал эмес. Кыргыз элинде ушул нерсени ушунчалык деген шайтандап кеткен же бир сөздөрү бар. Жаманча качан оодарып алган да, жеңеси менен кайниси жакын болбош керек, андай болуш керек деп. Анан барып кайниси менен сүйлөшпө деп айтып койсо айтат, сен эмне кызганып атасың, бул деген өзүнүн бир тууган кайниси да. Ал эми ушунчалык деңгээлде суроо келет. Кээ бир адамдар айтат, менин күйөөм ушундай балалуу боло албайт экенбиз, күйөөм айыпкер экен. Ошол кайнемин же кайнагам уруктугун алып ичиме салдырып алып, ошондон тууп алсам болобу деген суроолорду бергендер да. Бунун баардыгы кадимкидей зына болуп эсептелет. Шариятыбызда Кудай Таалам ушундан сактаган болсун. Андан кийинки урматтуу бир тууган маселе, ошол Али Тантави деген улуу адам өткөн. Али Тантави, бул Саид Тантавидин бир тууган ага сириялчу ханафи алымдары айтат, эй кыздарым дейт. Ошо кыздарга берген осуятында айтат да, менин силердей болгон кыздарым бар, ошон үчүн менин осуятымы атанын кыздарына айтып аткан осуят деп билгиле дейт. Силерди чечиндиргиси келип аткан, кийимди мындай кийгиле деп айтып аткан, же болбосо көчөгө чыгып сүйлөшүп келели деп аткандардын көбүнчөсү өздөрүнүн үйүндө кыздары жок, балдары жок, үй бүлөсү жок. Алардын сөздөрүнө кирбегиле, абир төккөн абир кайра ордуна келбейт деп жакшы бир осуят айтып кеткен. Ошолордун бири чоочун жанагыда таксиге жалгыз чыккандары такыр болбойт. Азыр үйгө такси чакырасың, келгенде жалгыз отуруп такси менен кетип калгандар дагы бар. Мына ушул нерсе такыр туура эмес. Эгер шаардын ичинде болсо дагы башка аялдар менен чогуу отуруш керек, же балдар менен чогуу отуруш керек. Эгерде жөндөн өзү кете бере турган болсо, аны шариятыбыз урматтуу бир туугандар кабыл кылбайт. Андан кийинки маселе мусафахатур раджул ажнаби, чоочун эркектер менен кол берип учурашуу. Ушуга көп маани беришпейт. Кээде уят болот, башка деп туруп кол берсе колду берип коет. Мага бир кызык окуя болгон. Парламентке барсак, анан Жолдошова, Жылдыз Жолдошова депутат, айым болчу, анан биринчи барып атам футбол болчум. Ал комитеттин төрайымы. Анан тизилип туруп алыптыр кирип атсам, учурашып келсем Жылдыз экен. Анан мен аны көрүп калсам, мен анан кийин эмне кылыш керек? Анан мен колду көкөрөккө алып ушинтип атсам, ал болсо эки колду көкөрөгөн алып ушинтип учурашты. Анткени адамдар бардыгы баамдап турат. Эгер ушунда келип кала турган болсо, кол сунат турган болсо, колун сундурбай туруп ошолорго кол көкөрөк алып башка кылып кутулуп кете турган жери болсо, ошентиш керек. Динди карманганда эл эмне дейт дегенге маани бербеш керек, урматтуу бир туугандарым. Чоочун эркектерге башкаларга аяштылар келет, абалар келет, туугандар келет, бирок махрам эмес, колун берип учурашып коеюн десе, аларга кол бербеш керек. Эмне көкөрөккө кол коюп ушинтип саламдашып, бир аз ийилип койгон болсо, анын бардыгы иншалла ордуна келип калат. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын кол эч убакта намахрам аялдарга тийген эмес. Ошондон
ошондой эле байат болгон учурда дагы пайгамбарыбызга Мадинага Маккадан келген учурда дагы аялдардын бардыгына байат беребиз деп келгенде, силердин баарыңарга бир байат берем деп өзүнүн сөзү менен берген, аны эч качан аялдарга колун берген эмес. Бул ошол аялдардын өзүнүн урматы деген маани. Адамдын ден соолугун изилдеген, анатомиясын изилдеген алымдар айтышат, адамдардын сезүү органдарынын бардыгы анын шахватына байланышкан деп. Кулагы, мурду, көзү жана колу. Эгерде учурашкан болсо, никесинде эмес, башка аялдардын эркек аял учураша турган болсо, бул анын акыл эсине, шахватына таасирин тийгизет. Эгерде ал өзү каалабаган сүзүндү же болбосо шахват козгой турган үндү уккан учурда, мындай кооздоп сүйлөгөндү, кадимден шахваттын таасирин тийгизет дейт да. Пайгамбар айткан, көздүн өзүнүн зынасы бар, кулактын зынасы бар, колдун зынасы бар дегенин ошону илим изилдеп атат. Анткени ошол чоочун үндү укканда, эгерде ошол жанагыдай шарият буйругандан бөлөкчө сүйлөй турган болсо, ошол кадимден шахваттын козгойт экен дагы зына иш кадимги ишке ашат дегенди азыркы окумуштуулар изилдеп, урматтуу бир туугандарым, чыгарып койду. Пайгамбар алейхиссалам айткан, махрам эмес аял заты менен кол берип учурашкандан көрө темир ийне менен башыңарга сайдырган силерге жеңилирээк деп айткан. Эркектерге ушундай келип ар кимге кол бере берет. Ошол нерсеге биз маани бербешибиз керек. Ага эмне, урматтуу бир туугандар, биз өтө этият болушубуз керек. Буну жанагы айткан Абдул Мажид Зиндани шейх ушинтип бизге маани берген.